وحزنك على فوات الذنب إذا فاتك أشد عند الله من الذنب. İbn Abbas'ın şu üçüncü sözü. وحزنك على فوات الذنب. Sen bir күнөөгө жетпей калгандыгыңга капа болуу, ошол күнөөнү кылгандан дагы жаманыраак dedi. Кылгандан дагы чоңураак күнөө. Вечирге бара албай калгандыгыңызга капа болгонуңуз, вечирге баргандыгыңыздан дагы жаманыраак. Зынага барбаганыңызга капа болгонуңуз, зынаны кылганыңыздан дагы жаманыраак. Аракты иче албай калганыңа капа болгонуң, аракты ичкениңден дагы жаманыраак. Ойлонойлу. Кээ бирлерибиз капа болобуз да бир жака бара албай калсак. Күнөөгө бара албай калсак. Досум мени айтпай койду. Досум мени чакырбай койду вечирге. Андай достун кереги жок сизге. İbn Abbas'ın dagы bir sözü var. İbn Abbas radıyallahu anh'ın. Allah Taala bul жашоодо жаман досту жаманыраак маклук жараткан жок дейт. Себеп шайтан алейхилана билесиздер. Шайтан алейхилана жаман нерсе. Жаман маклук. İnsandарды жаман жолго чакыра турган маклук. Бирок ошол шайтан алейхиланадан дагы жаманыраак экен бул жаман дос. Эмне үчүн? Sebep şeytan aleyhilananı bir jol "Euzu billahi mineşşeytanirracim" deseniz ketet al. Sizin canınızga jolobойт да. Бирок жаман досуңузга 1000 жолу аузун айтын кетпейт ал. Sizin canınızda жүрө берет ал. Жанагы пайгамбарыбыздын хадисинде дагы келет. 7 түрлүү инсандар бар. Алар кыяматта Аллахтын аршаласын көлөкөсүн алат дейт. Көлөкөсүндө болот дейт. Алардын бирөөсү кимдерле? "Ва тахабба филlah ijtama aleyk ve teferruqa aleyk" дейт. Эки дос алар бири-бирин Аллах үчүн жаш көрөт. Жана экөө бири-биринен ажыраса дагы Аллах үчүн ажырайт. Биз мисалы бир досубуздан айрылсак, же бир досубузду таштап, аны дос кылбайм десеңиз, эмне үчүн кыласыз? Акча бербей койсо, же болбосо кандай деп биз сизге мали бир акча ошо нерсени бербей койсо, ошондо гана таштайсыз. Жок. Бул жерде бул хадисте айтылган Аллах разылыгы үчүн дос болуп, Аллах разылыгы үчүн экөө ажыраган дейт. Siz dostuңуздан ажыраңыз эмне үчүн? Намазга келбей койду деп ажыраңыз. Siz dostuңуздан ажыраңыз, зынадан тыйылбай койду деп ажыраңыз. Мисалы мени көп муажирде 98-дин көбү тааныйт. Аралашпайбыз анча. Себеп ага аралашсаң бүттү. Аралашканың менен зынага апарат же башкага апарат. Ачык айта берем муну. Себеп анык ушул. Доско аралашып, жаман доско аралашкандын баары келип кетип атат. Белде сабак алган балдарды деле көбүн көрүп атабыз. Ошондуктан карайлы. Жаман достон узагыраак болойлу. Мейлі капы болсун. Капы болсо дагы өзү үчүн. А бирок биз Аллах үчүн дос болойлу, Аллах үчүн гана. Кыяматта дейт, инсан сооп амалдары аз болуп калса, кээ бир инсандардын сооп амалдары аз болуп калганда, энесине барат, атасына барат, сооп сурап. Жакындарына бүт жакындарына барат дейт. Атасына "Атаке, мени бул жашоодо бактың, карадың. Мага бир аз сооп жетпей калды. Ошол сообуңдан бер." Атасы дагы нанабайт дейт. Энесине барат жанагы. "Энеке, мен үчүн жаныңды бергенге дагы даяр элең. Бул жашоодо мени чоңойттуң, эмездиң. Эми бул ахиретте дагы мага бир жардам бер. Мага сообум жетпей атат бейишке киргени. Ошол сообуңдан мага бер" дегенде, энеси дагы жок. Энеси дагы айтат ал күндө. "Жок, мен сообум бере албайм" деп. Эне баласына сооп бербей калат дейт. Ошол учурда жанагы Аллах Таала сооп аз болгон инсанды дозокко ыргытат дейт. Дозокко ыргытып аткан мезгилде чыныгы Аллах үчүн дос болгон инсан, Аллах үчүн дос болгон инсан Аллахтан сурайт дейт. Раббим, бул менин досум эле. Аны дозоктон куткар, мен кирейин анын ордуна" дейт. "Мен бүт сооп амалдарымы ага берейин, ал бейишке кирсин, мен гана дозокко кирейин" дейт. Ошондой дегенде Аллах Таала ал досуну чыгарып туруп, берки жана Аллахтан сураган досуну дозокко тигип аткан мезгилде наркы дос айтат дейт. "Я Рабби, мен досум дозокко кирип кетип аткан болсо, мен кантип бейишке жыргап жашай алам? Жок, досумду дозоктон чыгаргын, мени киргизгин" дейт. Аллах субханала таала ошол жерде эки инсандын берешендигинен, эки Аллах үчүн дос болгон инсандын берешендигинен экөөнүн тең бейишке киргизет, экөөнүн тең күнөөлөрүн кечирет дейт. Караңыз. Аллах үчүн дос болгон инсандар, Аллах разылыгы үчүн, Аллах жолунда дос болгон инсандар ушундай болот. Жанагы көчөдөгү досторуңуз сизге дос эмес ал. Көчөгө чыкпасаң эркек эмессиң деген досторуңуз ага сизге дос эмес. Анын барынан жогу жакшы сизгечи.
Сіз дос қыдырыңыз, досыңыз Аллах үшін қияматта сізге жардам бере тұрған дос болсын. Бейіштік дос деп ушундай айтат да. А сіз ерчіп жүрген досторыңыз полный дозоқ достор. Сізді дозоқ апарып тыға тұрған достор. Ошондуктан алардан узак болуш керек. Түбөлүк акыреттик дос деп жанагындай досторду кыдыруу керек. Ошол достор менен дос болуу керек. Сизди жакшылыкка чакыра турган, жамандыктан кайтара турган достор менен дос болуңуз. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب العالمين. Бардыгыбыздын жүрөктөрүбүздү ачып, ушул айтылган маселелерди Аллах үчүн, Аллах ыраазы үчүн айтылган маселелерден кылып, бардыгыбыз амал кылып жашаштыкта өзүң насип кылгын я Раббул Аламин. Я Раббул Аламин, ушул жерде алаканча отурган жамаатын өтүп кеткен ата бабалардын арвактарын Кур'ан нуру менен нурландыргын я Раббул Аламин. Я Раббул Аламин, бардыгыбыз Аллах жолуна дос болуп, Аллах үчүн акыреттик достордон кылууну өзүң насип кылгын. Я Раббул Аламин, ооруп жаткан инсандардын ооруларына шифа бер. Ушул жерде Асан ака деген